Мен өзім болса ошол мына Ысык-Көл обласынын Түп районунун Кең Суу айылында туулуп өскөм, ошол жерде киндик танган, ошол жерде окуп, чоңоюп, ошол жерде мал багып, картошка отоп, түптөп, сугарып, эгин чаап жүрүп эле эл катары чоңоюп, мына кийин ошол окуу жай армияга барып, андан кийин окуу жайым бүтүп, ошол мамлекеттик кызматтарда иштеп, мына бүгүнкү күнү элдин колдоосу менен, элдин добушу менен депутат болуп келип эми элдин ошол баягы жүгүн өзүмдүн мойнумга алып, баягы эл үчүн кызмат кылам деп убада берген. Мен Түменбаев Акылбек Тогузбаев, Жогорку Кеңештин депутаттык ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Элдер ар кандай айтат да, баягы талапкерлер келет дагы убадаларын берет, кийин депутат болуп кеткенден кийин 5 жыл көрбөйбүз деген элдин көп эмелери бар, билесиздер. Сөздө айтат, ошол жерде мен элдерге айттым эле, сиздерге мен баягы депутат кылып колдоп добушуңуздарды берсеңиздер, ошол сөзүңүздөрдү жокко чыгарганга аракет кылайын, ошого жараша мен иштеп берейин. Кийин кандай депутатты тандап алышты, сиздер дагы көргүлө деп, ошогон мен чоң күч кубатымды, билимимди, тажрыйбамды, күчүмдү жумшап, ошол элим үчүн кызмат кылдым да. Илгеркидей талаш тартыш эмес, акча жок эмес. Мамлекетибиздин бюджетинде акча кенен мына дагы 1 миллиард сурап келип атасыздар. Ошол Ак Суу Түп району өзгөчө катаал шарт, кыш эрте келет, күзүндө жаан чачын болуп, кар жаап салат. Эмне үчүн ушул убакка чейин акча бөлүнбөй атат анда бүгүнкү күнгө чейин? Мына 4 жылга жакын убакыт иштеп, чынымды айтсам, ошол элдин алдында бүгүнкү күнү элдин ишеничин актадым деп айтсам болот. Мен өзүмдүн жеке оюм, анткени эл үчүн ошол көп мыйзамдарды жазып, ошол элдин көйгөйлөрүн, элдин үнүн ошол Жогорку Кеңеште парламенттин трибунасында угуздум деп айтсам болот да. Ар бир айылды өлчөп, бүгүнкү күnkү бийик тоолуу аймакка киргенге чоң салым коштук деп ойлойбуз. Эми биринчиден Түп району боюнча кайсы айылдар кирди атап коесузбу? Түп, Ак Суу, анан Караколду айтып коюңуз. Ал эми бир жолу мен өзүм өтүнүш жасадым эле. Ушул 5 поселке Керегеташ айыл өкмөтү эле мурунку 5 поселкенин ичинде Саргамыш айылы бийик тоо деген статуска кирбей калат да, белгисиз себептер. Анан ушул өтүнүш жасадык элдин атынан. Бир аз убакыт өтпөй эле специалисттерин жиберип да, билимдүү балдар келди дагы, 2-3 күн жүрдү ошол жерде. Ошол жерден аныктаса 1808 метр болуп деңизден келген. 1800-дүктүн барьерден өшүп түшүп атат да. Бул далилденип берип, эми жакында чыгып келет деп келди дейт. Бул Каракол шаары менен биздин айыл. Келди, жакында Ресленден кабар келди ушундай. Жеңилдиктер жаңкы 7 киловаттык тыйгыларды алып таштайт экен. Демек бул адам өзүнүн иштеп атканын көрсөтүп атат. Мен ачык айтам, мына бүгүнкү күнү дасторконуна нан койбосок дагы, ошол аталарыбыздын, апаларыбыздын, жаңы төрөлгөн ымыркайлардын, ошол мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын, мугалим болобу, медицина тармагында иштейби, бардыгынын чөнтөгүнө аз болсо дагы акчасын кошумча кылып салып бердик деп айтсам болот. Анткени ошол бийик тоолуу аймакка киргенден кийин баягы коэффициенттерин эсептеп, айлыгына, айлык маянасына, айлык аз да болсо кошулат, пенсия пособиясына, аларга дагы баягы коэффициентине жараша акча тыйыны кошулат. Мамлекеттик кызматта ошол эле айылдык жергиликтүү баягы бийликте иштегендердин эмгек өргүсүнө дагы 10 күн, 12 күн узартылып кошулат. Андан бөлөк электр энергияга көптөгөн жеңилдиктерди кылдык деп айтсам болот. 400дөн ашык 500дөй айыл кирди Кыргызстан боюнча. Ошолордун бардыгын эсептеп чыксаңыздар, 10 миллиард, 15 миллиард деген сомдор кетет да бюджеттен. Ошол мыйзамды өзүбүз жазып киргиздик эле,
Кудай буюрса, аныбыз өтүп, президентибиз кол коюп, мына ишке ашып атат. Бүгүн сүттүн баасы 21 сом, 20 сомго түштү. А эмне үчүн магазиндеги баа инфляция болгон учурда мына 2 жыл, 3 жыл мурун кымбаттаган ошол сыр, каймак, май бүгүн магазиндеги баа ылдый түшкөн жок. Ошону айтыңыз анда. Көптөгөн мыйзамдарды кийирдик. Мыйзамдарды эме чоң-чоңдорун айтсам, ошол эле биринчи өзүбүздүн Ак Суу Түп районунда билесиздер, мал чарба менен уй кармап, ошол сүтүн өткөзүп, ошол сүтү менен бала чакасын, ата-энесин, бир туугандарын багып, бала чакасына баягы мектеп курал жарактарын, тетрадь, ручка дегендерди алып берип, жан багып келет да. Ошон үчүн биринчи эле мыйзам ошол сүт боюнча болду эле. Ошол сыр завод менен дыйкан фермерлердин ортосунда сүйлөшүү жүргүзүп, бааны жөнгө сала албасаңар, сиздердин эмне керегиңиздер бар анда? Мына бүгүнкү күнү ошол сүттүн баасы аз да болсо турукташып, баягы майлуулугуна жараша баа берилип калды да бул сүткө. Ал дагы болсо баягы мен ошол элиме берген убадаларымдын бири. Бизде дыйкандарда ушул сүт маселеси көптөн бери чечилбей жүрдү эле. Сүт заводдору каалаган бааларды коюп алып эле жүрүшкөн. Ошол сүт маселесин Акылбек Түмөнбаев бизге чечип берди. Дыйкандардын эмгеги акталып, дыйкандар азыр сүйүнүп атышат. Ушу Акылбек Түмөнбаев кагаз жүзүндө эмес, иш жүзүндө жакшынакай иштеп берип атат. Акылбек Түмөнбаевка ыраазычылык. Мен ар бир жума сайын ошол элибиздин баягы көйгөйүн угуп, жакшылыгы болот экен, жамандыгы болот экен, катышың болот экен, элдин көйгөйү болот экен, ошол жерге маған ондоп, 20лап Бишкекке келип, жогорку кеңешке келбей, мен ошол жерге барып, жерине барып, ар бир элди чогултуп, кандай көйгөй болуп атат, эмне болуп атат, угуп келип, ошол кийинки жумада жогорку кеңештин трибунасында айтылчу сөз болсо ошол жерде айтып, жазылчу мыйзам болсо ошол жерде депутаттар менен кеңешип, ошол мыйзамдарды кийирип аттым да. Ошону өзүңүзгө жазып алып, ошол көпүрө боюнча ишти бүтүрүп бериңизди суранабыз. Ошол эле Ак Суу району боюнча бул Каракол, Качыбек, Орлиный, Отрадный, Соколовка деген айылдар бар. Депутаттык мандат деген негизи жөн эле кол көтөрүп добуш берүү эмес, эптеп трибунага чыгып сүйлөө эмес. Бул абдан чоң жоопкерчилик. Түмөнбаев ар бир маселени комплекстүү караганын байкадык. Кайсы жерде мыйзам керек болсо мыйзам менен, кайсы жерде каражат керек болсо өкмөткө жеткирип, инвестор тартуу аркылуу ошол маселени чечип жатты. Ошондуктан биз акыл инимди маселени жапкан эмес, чечкен адам, ишеничтүү саясатчы деп коебуз. Ошондуктан мен Чолпонта жашоочуларын тилейт элем, суранат элем. Биз акыл инимди ишеничтүү, акылдуу саясатчы деп ойлойм. Ошон үчүн Акыл Түмөнбаевди колдоп бергиле. Ошол эле Түп районуна өзүбүздүн районго мен ошол инвесторлор аркылуу суранып бир эмес 3 мектеп курдурдум. Мамлекеттин бюджетинен бир тыйын албай, мына бүгүнкү күнү 2 мектеп ачылып, балдарыбыз окуп, билим алып, ошол жерде бир эле мектебин куруп коюу эмес, ичиндеги партасынан баштап толугу менен компьютерлерин, интернетин, баягы санарип мамлекет деп атабыз, бүт эле дүйнө жүзү санарип өтүп атпайбы? Ошонусу кандай, ошолордун бардыгын шарты менен жасаттырып, мына бүгүнкү күнү спорт залы менен. Азыр жаштардын саясатка ишеними азайып кеткен, бирок Акылбек Түмөнбаевди көрүп, көп жаштар демек эл үчүн иштеген адамдар да бар экен деп ишенип калды. Ал депутат катары эмес, иши менен үлгү көрсөтүп жатат. Ушундай адамдар көбөйсө, жаштардын да өлкөнүн да өнүгүүсүнө ишеним менен карайт. Бүгүн мамлекет өнүгүү жолунда баратат, демек ошо өнүгүү процессине иштеген депутаттар керек. Встречаларга келип атат, ошондо айттык. Мына парламент таратты. Акылбек, кайра эле депутатка кой, биз сени колдойбуз. Эгерде ушундай чынчыл болуп иштеп аткандан кийин ушундай депутаттар бизге керек деп. Ошол элибиздин баягы
ишеничин актаганга мындан ары дагы аракет кылып, мен дагы өзүмдүн талапкерлигимди коюп, дагы ошол жасалбай калган, ошол жазылбай калган мыйзамдарды элибиз үчүн жасап, ошол элибиздин жашоо шартына ылайыктуу көптөгөн мыйзамдар калды. Мына ошол эле экология боюнча, туризм боюнча, ошол айыл жергесинде турган баягы мал чарба, ошол жерлер боюнча көптөгөн мыйзамдар калды, ошол элибизге жазылчу. Кудай буйрса, ошол кийинки шайлоого талапкерлигимди коюп, аттанып барып, ошол кийинкиде дагы көптөгөн мыйзамдарды жазып, ошол элибизге жакшы шарт түзөмгө деген ойдомун. Мурунку шайлоодо мен таптакыр башка талапкерге добуш бергем. Бирок акыркы жылдары эл ташып, айыл аралап, караколго көп каттайм. Эл менен сүйлөшүп жүрүп, өзүм деле байкадым, ошо биздин аймакта акыл аба көп иш жасады. Кандай маселе болбосун, колунан келишинче жогорку кеңеште көтөрүп, өкмөт мүчөлөрүнө жеткирип берип атты. Депутаттардын ишин биз азыркы заманда интернеттен да көрүп калбадыкпы? Иштерин кандай иштейт, ошол байланыштуу таанып калдык азыр. Ошо быйылкы шайлоодо мен өзүмдүн тандоом Түмөнбаев болот го негизи. Эл деле ошондой деп айтып жатат, себеби ишти өзү эмес, сөз эмес, жыйынтык менен көрсөткөн адамды эл өзү билип баалап калдык окшойт негизи. Элдин көйгөйүн биз депутаттар түздөн түз угабыз, ошол элдердин көйгөйүн айтабыз. Ысык көл областында Ак Суу району боюнча 2 көпүрө былтыркы селден алып кеткен, билесиздер. Мындай ар бир нерсеге калыс болуш керек да. Ошон үчүн суроо жооп болуп элдер көйгөйүн айтып атат да. Бардыгы 8 айыл кирди. Токтаян кирди, экинчи эмемен кайрадан ченелип кирди. Ак Суу районунан. Вот развитие региона – это всегда командная работа. И в каждой команде должен быть человек, который объединяет усилия, ставит конкретные задачи и доводит их до конца. Ой. Для нас таким человеком является Акылбек Түмөнбаев. Акылбек Түмөнбаевты мурдагы шайлоодон дагы шайлап добуш берди келек, ишенип. Ал жигит өзүнүн айткан сөздөрүнө бек турган, айылдын көйгөйлөрүн чечкен, акыл эстүү, жакшы жигит экен. Ошол себептен азыркы шайлоого дагы депутаттыкка коюп жатыптыр. Ошол себептен биз ал жигитке ишенебиз. Ишенип ал жигитти да кайра депутат болушун каалап, добуш берүүбүздү даярбыз. Шайлоочуларыма мен ар дайым айтып келем, эл ошо шайлоочуларым маган добушун берип, жогорку кеңешке депутат кылып жиберген. Мандат меники эмес, мандат элдики. Маган мандатты аманат кылып бергенсиздер деп ар дайым элдин астына барганда да айтам. Кудай буйруп, мындан ары талапкерлигимди коюп, ошо дагы ишеничиңиздерди артып, добушуңуздарды берсеңиздер, мен ошол калган иштерди 100% аткарып, элдин астында баягы өзүмдүн отчетумду берип, кандай депутаттар иштейт экенин ошол кийинки убакытта тандай турганга мен ошол элибизге баягы бир жакшынакай көзүн ачып шарт түзүп берем деп ойлойм да. Жыйырма 7-чи шайлоо округунан депутаттыкка талапкер Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич. Бюллетенде номер 9.